жаңы доорду баштай турган тарыхый окуя. Бул азыркы замандын жибек жолу десек болот. Апта ичинде Жалал Абад облусунда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун туннелинин курулушу башталды. Анын узундугу 12 чакырымды түзүп, Сузак районунан башталып, Тогусторо районунан бүтөт. Иш-чарага 3 өлкөнүн өкүлдөрү катышып, туннелдин курулушуна старт берилди. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу бул жөн гана транспорттук коридор эмес. Бул чыгыш менен батыш өлкөлөрүн байланыштыра турган маанилүү стратегиялык көпүрө. Бул долбоор инфраструктуралык гана мааниге ээ эмес. Бул темир жол жашоонун жаңы сапатына, экономикалык өсүшкө, аймактар менен элдердин байланышын бекемдөөгө багытталган жол болуп саналат. Урматтуу калайкал. Ал соода инвестиция, өнөр жайды өнүктүрүү жана логистика үчүн жаңы мүмкүнчүлүк ачылат. Миңдеген жумуш орундары түзөт жана биздин өлкөлөрдүн экономикасы күчтүү импульска берет. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол каттамы азыркы учурдун жибек жолу. Бул тууралуу Кытай Эл Республикасынын Кыргызстандагы ыйгарым укуктуу элчиси белгилеп, долбоор Азия менен Европаны бириктирген жаңы коридордун түзүлүшүнө шарт түзөрүн, соода жүгүртүүгө жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачаарын айтты. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу 3 өлкө үчүн стратегиялык мааниси бар долбоор болуп эсептелет. Бул азыркы замандын жибек жолу десек болот. Мурда биздин ата-бабаларыбыз эски жибек жолу аркылуу катташса, жаңы темир жолдун курулушу 3 өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө шарт түзүп, элдерге көбүрөөк пайда алып келет деп ойлойм. Мы являемся свидетелями, живыми свидетелями исторического факта. Биз тарыхый окуяга, тактап айтканда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстанды бириктирген темир жолдун курулушуна күбө болуп отурабыз. 3 өлкөнүн башчылары өз элинин жана мамлекетинин келечеги үчүн зор аракет жасаганын айтып кетишибиз керек. Бул темир жолу биз дээрлик 30 жылдай күттүк. Менин оюмча бул КМШдагы эң масштабтуу долбоор болуп, 3 өлкөнү достук, кызматташтык жана маданият аркылуу гана эмес, экономикалык потенциалы аркылуу дагы бириктире алат. Темир жол Кашкар, Торугарт, Макмал, Жалал Абад, Андижан багытына түшөт. Анын жалпы узундугу 480 чакырымды түзүп, 300 чакырымдан ашыгы Кыргызстандын аймагынан өтөт. Курулуштун жалпы наркы 4 миллиард 700 миллион долларды түзүп, темир жол жүргүнчүлөрдү жана жүк ташыганга ыңгайлаштырылмакчы. Ал эми курулушка жалпы 20 миңден ашуун жумушчу тартылат. Ушундай эле узундуктагы дагы 2 ири туннель Нарын жана Жалал Абад облустарында курулаары пландалган. Эң негизги 3 тоннелдин курулушу башталып жатат. Биринчи тоннель бул Торга ташуусу өткөн тоннель, андан экинчиси Актала районунан Тогусторо районуна өткөн тоннель, ал эми 3-чү тоннель эң татаал жердеги бул Фергана тоо кыркасынан өткөн тоннель. Ошонун курулушу башталып жатат. Узундугу 12 миң метрден ашыгыраак, аябагандай татаал техникалык курулма болуп эсептелет. Себеби бул жерден Фергана тоо кыркасын кесип өтүп, татаал геологиялык түзүлүштөрдү аралап өтөт. Тектоникалык 9 балдык зоналар бар. Тереңдиги эң бийик чокудан 1300 метр ылдый жактан өткөн тоннель. Татаалдыгына байланыштуу бул жалпы эле Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушунун мөөнөтүн ушул тоннелдердин курулуш мөөнөтү аныктайт. Албетте бул тоннель 3 негизги тоннелдин жанында дагы кошумча кыскараак тоннелдер бар. Ошолордун баары жумуш жанаша жүрө берет. Негизги курулмалары жер тилкеси, эң ири көпүрөлөр дагы ушул тоннелдин курулушу менен параллель жүрүп, жалпы куруу мөөнөтү Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу 6 жылда бүтүшү керек. Темир жол долбоорунун алкагында жалпы узундугу 120 чакырымды түзгөн 46 көпүрөнүн жана 27 туннелдин курулаары пландалган. Тактап айтканда, каттамдын 40%-ын туннелдер жана көпүрөлөр түзүп, техникалык инженердик жактан татаал долбоорлордун бири болуп саналат. Кылым долбоору атыккан курулуш жергиликтүүлөрдү дагы кубандырып жатат. Мамлекетибизге рахмат, ушунчалык жакшы нерселерди куруп, жолдор оңолуп атат. Мына талкаланды деп көп айтат, талкаланган жок, наоборот, баардыгы жакшынакай болуп, жолдорубуз оңолуп, мына иштен камсыз болуп атабыз. Ар бир адам ишке тартылып атат. Баардыгына тартабыз деп айтып атышат. Баардыгына иштесек болот экен. Бул жолдун курулушу региондун транспорттук инфратүзүмүнүн өнүгүшүндө жаңы доорду баштай турган тарыхый окуя.
Мен Кыргыз Республикасынын атынан өнөктөштөрүбүз Кытай жана Өзбекстанга бул маанилүү долбоорду ишке ашырууга койгон ниети, кошо турган салымы жана туруктуу колдоосу үчүн терең ыраазычылыгымды билдиремин. Белгилей кетсек, 2024-жылдын 27 декабрында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу башталган. Иш-чарага 3 өлкөнүн өкүлдөрү катышып, курулуш үчүн коюлган атайын таш ачылып, долбоорго символикалуу түрдө старт берилген. Акылай Кырабаева, Күндеми жыйынтык программасы үчүн.